Ишти колдо болгон материалдар менен карай берүү керекпи же процессти кийинкиге жылдыруу зарылбы? Дал ушул суроо бүгүн Конституциялык палатанын судьяларынын жооп табуусу кыйынга туруп, көп убакытты талап кылды. Тактап айтканда, укук коргоочулар тараптан өкмөт менен жогорку кеңеште биометрика боюнча айыптоосун караган отурумду кийинкиге жылдыруу аракети байкалып турду. Алгач Токтай Мөмөталиева арызды кароону Турдакун Усубалиевдин тажыясына карата жылдыруу сунушун айтты. Бул сунуш соттор тарабынан четке кагылгандан кийин экинчи арыздануучу Нурбек Токтакунов сотко төрагалык кылуучуну алмаштыруу талабы менен чыкты. Көрсө, алар Конспалатанын төрагасы Мукамбет Касымалиев биометрика маселесинде калыс боло албайт деген пикирде экен. Заявлял, что вы уже имеете свою личную позицию по этому делу, да? Токтай Мөмөталиева, сиздин биометрикага көз карашыңыз түз экенин айтты. Аны массалык маалымат каражаттарына айткан экенсиз. Биометрикалык маалыматыңызды тапшырыптырсыз. Эртең талаштуу жагдайлар түзүлбөш үчүн сиз бул иш боюнча чечим чыгарбашыңыз керек. Биометрикалык маалыматтарын бир гана төрага эмес, палатанын бардык судьялары бергени маалым болду. Демек, алардын баарын бул ишти кароодон четтетүү керек. Ал убакта аталган ишти кароого эч ким калбай калаары бышык. Судьялар кеңешкенден кийин Касымалиевди калтыруу чечимин кабыл алышты. Себеби мыйзам боюнча ал биометрикалык маалыматын бергенге милдеттүү эле. Это нисколько не говорит, просто поддерживая, не поддерживая, я почитал своим гражданским долгом. Биринчиден биометрика тапшыруу боюнча айтсам, азыр миңдеген жарандар андан өтүп жатышат. Бул жаран катары биздин милдетибиз. Экинчиден, биздин Конституциялык палатада биометрикалык маалыматын тапшырбаган бир дагы судья жок. Булар өзүнүн жарандык милдетин аткарышты. Булар дагы ишти карай албайт анда. Мен эч бир массалык маалымат каражаттарына эч бир жерге бул конституциялык же андай эмес деп айткан эмесмин. Акыры соттор ишти кароого өтүштү. Бирок даттануучу тарап ишти эл аралык эксперттердин баасы берилгенге чейин кароо мүмкүн эмес деп чыгышты. Учурда ЭККУ менен Венеция комиссиясынын өкүлдөрү Кыргызстандагы шайлоо процессине көз салып жүрөт. Демек, алардын пикирин укпай туруп бир жактуу чечим чыгаруу туура эмес дейт Токтай Мөмөталиева. Учитывая, что мы являемся членами Венецианской комиссии. Венеция комиссиясынын туруктуу мүчөсүбүз. Биздин көптөгөн мыйзамдар керек болсо, баш мыйзамдагы аталган комиссиянын сынынан өткөн. Мен сиздерден алардын эксперттери баасын бермейинче чечим чыгарбашыңыздарды өтүнөм. Бирок Фемида өкүлдөрү бардык сунуштарды четке кагышты. Катышуучулардын баамында судьялар ишти шайлоо күнүнө чейин аягына чыгарууну көздөшүүдө. Антпесе укук коргоочулар менен биометрикага каршы чыккан дагы башка тараптардын ою ишке ашып, шайлоо мыйзамсыз болуп калуусу мүмкүн. Мирбек Айтыкеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.